кыялдануу менен келечекке болгон адам өзүнө мындай иллюзияда кыйынчылыгы жок жеңил нерсе менен эч кандай жакшы жашоого мүмкүн эмес. Баардык эле адамдар чечкиндүү. Мен ката кетирүүдөн коркпойм. Сөзсүз бир жаман нерсенин артында жакшы нерсе бар экен. Бир тоскоолдуктун артында сөзсүз ийгилиги бар экен. Андан тышкары бир нерсени табат экенсиң, бир нерсени жоготот экенсиң. Бирөө менен таанышасың, жоготосуң. Бирөө менен кезигишесиң, ажырашасың. Ушундай экен да. Бул нерсе ошол жанагы жашоодогу сөз жана бири-бирине карама-каршылыктар деген ушул экен да. Кыялдануу менен келечекке болгон адам өзүнө мындай иллюзияда, мындайча айтканда баягы элестетүү алып келет экен да. Себеби бул кыялдануу болбосо эч кандай максат түзө албайсың да. Бул максат түзүү бул кыялдануу негизинде да. Биз үчүн жанагы чыгарып аткан биз мектепте окуган, бала кезде уккан жомоктор булар адамды кыялданууга түртөт экен да. Ошол кыялдануу адамды максатка алып келет экен. Максатка ошол кыялдануу аркылуу жетет экенсиң да. Кыскасы бул жана биз жогоруда айткандай карама-каршылык сыяктуу эле да. Кыялдана албасаң, максат кое албайсың. Максат койсоң, кыял жеткирет да ошол максаткачы. Бүгүнкү азыркы кыялдануу элестетип аткан, эртеңки күнгү максатыңды койгонго мындай биринчи кадамы бул элестетүү да. Ошол элестетүү даана көрүнүш керек да. Жанагы биз айтып атабыз го. Мисалы бир автобус бир аялдамадан экинчи аялдамага чейин бара турганы, сааты, минутасы, секундасы бүт баары так даана көрсөтүлгөн да. Ошол сыяктуу эле бул кыялдагы элестетүү катары адамга берилгенде ушундай так даана болуш керек да. Анан так даана кыялдануу элестетүү бул сөзсүз максатка жеткирет да. Себеби ал жерде баардык нерсеси эсептелинген да. Эсептелинген. Ошондуктан анан бул максатка жеткирет да сөзсүз. Бир нерсени жазаш үчүн бир нерсени жоготосуң деп айтып атпайсызбы? Биз баардык нерселер бир сөздөргө байланган да. Ошол сыяктуу эле бул кыйынчылыктар сөзсүз жакшы нерсеге байланган да. Адамдын жашоосунда сөзсүз тоскоолдук болот, кыйынчылык болот. Ошол кыйынчылыкты биз жеңүүгө милдеттүүбүз да. Эгерде биз ошол кыйынчылыктан артка тартып, өзүбүздү ошол кыйынчылыктан жеңбей кое турган болсок, бир нерсени ойлонушубуз керек да. Сен бүгүнкү чечиле турган маселеби, кичинекейби, чоңбу, эч нерсесин карабай чечишибиз керек да. Эгер биз ал маселени чечпесек, чечпей өтүп кете бере турган болсок, ал эртең кайра эле жолубуздан чыгат, бирок ал эки эсе чоң болуп чыгат да ал маселечи. Ошон үчүн бизде мындай айтылган да. Канчалык майда маселеге көңүл бурбай койсоң, чоң маселе болуп чыгат да. Сөз алдыбыздан чоң болуп. Кыйынчылык болуш керек. Кыйынчылык болгон үчүн анын рахаты таттуу болот да. Эгер кыйынчылыгы жок, жеңил нерсенин эч убакта рахаты болбойт да. Жеңил нерсенин рахаты болбойт. Ошол сыяктуу эле кыйынчылык ар дайым бизди мындай жакшы жашоого же максаттарга жетүүгө ошол кыйынчылык үндөп турат да. Кыйынчылыгы жок, жеңил нерсе менен эч кандай жакшы жашоого мүмкүн эмес да. Алдыңа келген кыйынчылыктан кыйгаштап өтүп кетүүгө мүмкүн эмес. Ал ошол адамдын жасай турган миссиясынын бараткан жолунда чыга турган ошол кыйынчылык да. Ал нерсени кандай жол менен болбосун чечиш керек. Аны чечсең, андан кийин анан ийгиликке жетесиң. Эгер аны чечпей турган болсоң, ийгиликтен үмүт этпеш керек да. Себеби ал кыйынчылык бүгүн чечпей койсоң, эртеңкиге калтырсаң, бүрсүгүнкүгө калтырсаң, ал күндөн күнгө жанагы кыйынчылык чоңое берет. Ошон үчүн аны жанагы алдын ала убактысынча чечишибиз керек да. Биз жашоодо көп нерсени басып өтөбүз да. Көп нерселерди басып өтөбүз. Ошон үчүн кыргызда айтат да. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деп. Бул сөз мындай аябагандай чоң сөз да, түшүнүктүү мындай аябагандай чоң сөз. Бул жерде бүгүнкүнү эртеңкиге калтырба деген сөздүн негизги ою ушул жерде жатат да. Туура эртеңкиге калтырып койсок деле болот.
мүмкін бір айдан, мүмкін бір жылдан кейінге қалдырып қойсақ деле болот да. Ал маселенчи. Бирок эртеңки деген жумуш эртеңки да. Анткени биз ар дайым ар бир ийгиликке, ар бир максатка жетиш үчүн биз ар дайым шашыш керекпиз. Шашып жазашыбыз керек. Себеби бүгүнкү өнүгүп аткан заманда, мына бүгүнкү өнүгүп аткан убакытта дүйнөлөштүрүү болуп атат. Ошонун алкагында биз ар дайым шашыш керекпиз. Себеби бүгүнкү идея бүгүн гана жаңы да. Эртең жаңы идея чыгат. Бүрсү күнү жаңы идея чыгат. А биз эртеңки калтырып койгон идеябыз эртең жасаш үчүн ал эски болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүн 24 сааттын ичинде убактыбызды чечинче жасап, ошону үлгүрүшүбүз керек да. Мүмкүн менин жашоомдо кыйынчылык болбогондо мынчалык ийгилик болмок эместир. Мүмкүн биз жөн гана жашоочу болмокпуз да. Жөн гана жашоочу. Бул жанагы аракети жок, максаты жок, баардык коркунучтардан корккон, алдындагы элестетүүлөрдөн жанагы жомокто жок бир жескемпир жөнүндө жомок айтсаң коркосуң го. Ошол сыяктуу болгон бир коркунучтардан корккон адам катары эле аракети жок, жөн гана бул турмушту башынан өткөрүп, убактысын бекер короткон адамдардын катарын толуктамакмын да. Ошон үчүн мен бүгүнкү күндө эч кандай коркунучтарды жок экенин билдим. Бул турмушта, бул жашоодо бир гана бул жашоо, мен бул китепке да жазам да, ушинтепчи. Бу жеринде берип атам мен. Бул жашоо сенин жашооң. Бул башкалардыкы эмес, бул менин жашоом. А мен жашоомду кандай кооздосом, ошондой кооз болот деп бердим да. Ташкар түртүүдөн баштап эң жогорку ийгиликке чейин жеткенге мүмкүнчүлүк түшүлдү да. Мен ал нерселерден бир нерседен мындай айткандан уялбайм бүгүнкү күндө. Кээ бир адамдар бар да, көп адамдар бар да. Өзү мурда бир начар жумушта иштесе, кээ бир ийгиликсиз болгон нерсесин бирөө менен бөлүшкөндөн коркот да. Бул бөлүшүү, бул жанагы адамдарга айтып берүүгө жеткирбейт да. Бул жакшы нерселерди тарых катары жазып биз калтырышыбыз керек да. Ошон үчүн айтат да, тарыхты коркпогондор гана жаза алат. Биз тарых жаза жүрүшүбүз керек да. Колдон келсе жардам сураганга аракет кылыш керек. Бирок андай мүмкүнчүлүк эч кимге берилген эмес да. Андай мүмкүнчүлүк эч кимге берилген эмес. Бул бир жолу жардам сура, өзүң 100 жолу аракет кыл дегени абдан туура нерсе. Себеби адамдар бир нерсени билиш үчүн сураш керек. Акыл сураса болот, анын ичинде материальный сураса болот, материальный. Ушул сыяктуу эле мындай да. Үйрөнүш керек, анан издениш керек деп коет да, 3-кө бөлүпчү. Ошол сыяктуу эле бирөөдөн бир нерсе сурадыңбы? Өзүң 100 жолу аракет кыл деген ошол да, максаттарга жетүүгө. Ошол нерсе түрткө берет да. Эгер бир жолу сурагандан кийин эле, мен ушинтип сурап алып эле, анан ушул менен эле окат кылып эле суранып жүрө берсем болот турбайбы деген адамдын деле бир максатка жеткени көрүнбөйт да. Ал бара-бара алдамчылыкка өтүшү мүмкүн, бара-бара өзүнүн жолунан адашууга алып келет да. Бала кезимден тартипти мындай бекем кармаган, үй бүлөдө чоңойгонумда себебинен мындай тартипти аябагандай жакшы көрөм да. Тартип болбогон жерде өнүгүү да болбойт. Тартип болбогон жерде өсүш да болбойт. Тартиби жок адам эч убакта ийгиликке жетпейт. Адамдын өнүгүүсү эки эле нерседен да. Бул эртең менен тургандан. Эртең менен ар дайым эртең менен эрте туруп, өзүн жумушка алдын ала койгон адам, анан кечинде жатканын көзөмөлдөй алган адам, кечинде убагында жатып, тынч уктаган адам сөзсүз ийгиликтүү адам болот бул. Максатка жетүүнүн эң бир жакшы жолу дагы бул адамдын ушул эртең менен турганы, кечинде уктаганынан да. Бардык эле адамдар чечкиндүү. Болгон адамдарда жанагы коркуу мүнөзү бар да. Бир эле адамдарда коркуу бар, анан экинчи бөлүгүндө коркуу бар, анан экинчиси аларда күмөн саноо бар да. Бир кыла турган ишке бул болуп калабы, болбой калабы? Мен ушуну кандай кылсам болот деп ойлонуп отуруп беришет. Кыргызда жакшы сөз бар да. Ойчул ойлонгончо тоокел чыгырашат депчи. Ошон үчүн көбүнчө убакытта тоокелге барганга аракет кылышыбыз керек. Себеби тоокелге барганда биз чоң бир жардан секирип аткан жокпуз да.
астыбызда көрүнө эле турган эле материалдык нерседен эле басып өтүшү коркунучу бар да. Ошол нерседен эле биз жанагы алдыга же артка кеткенден коркобуз да. Бул жана машинанын скоросту сыяктуу эле да. Же адам дайыма алдыда болуш керек, жанагы дыга коюп койсоң алдыга жүрөт го, же артта болуш керек да. Нейтральный скоростта болбош керек адам. Же артка кетишиң керек, же алдыга кетишиң керек. Анткени мен муну дагы бир сөз менен бекемдей кетсем болот. Бул турмушта дайым астыга жана кыймылдуу болуш керек да. Кыймылдуучу. Кыймылдуу адам гана көп нерседен коркпойт. А мен дагы бир сөз менен бекемдеп атпаймынбы жана неме деп. Сен бир нерсени баштагың келсе, коркпо депчи. Коркпо. Бир нерсени баштагың келсе коркпо. Коркосуңбу? Анда баштаба. Анткени бул жерде баары бактылуулуктун баарыбыздын алдыбызга бир бактылуу нерселер жазган эмес да. Болгону ошол нерсеге баягы коркунучту жок аркылуу гана жете алабыз да. Артта эч ким күтпөйт. Анткени жашоо дайым алдыңкылар менен жүрөт да. Ошол сыяктуу эле сен эгер артка кылчактасаң, жаныңдагылар өтүп кетет ылдамчы. Анткени бул жашоо жанагы марага жетүү сыяктуу эле да. Марага жеткенде эле жана эстафеталык негизде эле кетип баратат да, муундан муунга өсүү менен гана кетип баратат да. Биз эгер артка кылчактап, мүмкүн биткеле аялдай кала турган болсок, мындай токтой кала турган болсок, жаныбыздагылар жана гоночный машиналар сыяктуу эле өтүп кетет шуулдаган бойдончу. Ошон үчүн биз дайыма кетишибиз керек да. Ал эми мисалы жаңы ошо коркуу сезим пайда болуп, деле бир турмуштан коркунучтуу, мүмкүн минтип калсачы, мүмкүн тигинтип калсачы деген күмөн саноо менен жашап аткандарга, мүмкүн жаңы турмуш баштап аткан жаштарга айта турган бир сөздөр бар. Алар мындай да. Адам болуп калыптаныш үчүн эң биринчи ойду өзгөртүш керек да. Ойду калыптандырыш керек. Адамдын бүгүнкү түзүлүшү, дене бойдун өсүшү, бүгүнкү ийгилиги, жашоо шарты, жакшы жашоосу ошолордун баары бүт ойдон да. Коркуу сезим дагы бул ойдон. А коркунуч деген нерсе жок негизи. Ал болгону эле иллюзия да. Иллюзия менен эле коркот адам. Болбосо коркунуч деген нерсе жок да. Ошондуктан эң биринчи адам болуп калыптан үчүн ойду өзгөртүш керек. Оюң өзгөрүп, сен дайым оюңда жаман нерсе жөнүндө ойлонбой, жакшы нерселерди гана ойлонуп, астыда жакшы күн күтүп турганын көз алдыңда элестетип, жакшы кыялданып, анан адамдарга, жаныңда жүргөн чөйрөңдөгү адамдарга жакшы мамиле жасасаң, чөйрөң өзгөрө баштайт. Сени дайым жакшы адамдар коштой баштайт. Ал жакшы адамдар коштой баштаган сайын адамда өзгөрүү пайда болот да. Жана коркунуч жокко чыга баштайт да. Ошон үчүн коркунучтан чыгуунун бир эле жолу бул ой. Адам оюн калыптандырыш керек. Ката кетирүүдөн коркпойм. Себеби мен буга чейин да корккон эмесмин, азыр да коркпойм да. Себеби ката кетирүү деген коркунуч эмес бул. Адам ката кетирүүдөн оңолот. Эгер ката кетирбеген адам бул мындай экен да. Кичинекей чагыңда кичинекей ката кетиресиң. Улам адам өсүш менен жүрүп отуруп, ар бир ступенькада бирден ката кетиресиң, ар бир тепкичте бирден ката кетиресиң да. Ошол каталар сөзсүз кетиш керек. Эгер сен жок деп катадан коркуп отуруп, мындай жеңил жолдорду издеп жүрүп туруп, сен мондай бийиктикке чыкканда ката кетирсең, ушундай чүйөсүң да. Анткени чоң адам болгондон кийинки кетирген ката бул кечирилгис ката болот да. Аны оңдой албайсың. Себеби майда каталарды оңдоп жүрүп отуруп, анан адам чоң катага келгенде дагы анын чечүү жолдорун табат да. Катаны сөзсүз кетириш керек. Бирок жанагындай ар бир этап сайын каталарды кетиришибиз керек. Анан бизде жана безвыходный положение деген бар го. Бүттү выход жок, мындай да, мындай. Айла жок, мен мындан кийин могул кетирген катамдан чыга албай калам деген ой болбош керек да. Себеби ар дайым ар бир кыйынчылыкта чыга турган жол бар. Аны издеш керек. Ар бир эшикти тыкылдатып көрүш керек да. Сөзсүз бир эшик ачык болот. Баардык эшик жабылбайт да, бир эшик ачык болот. Адам өзүн өзү өнүктүрүш керек да. Адам өзү үчүн иштеш керек. Анын ичинде билимин көтөрүш керек.
анын ичинде сүйлөө деңгээли көтөрүш керек, анын ичинде мамиле деген болуш керек, анын ичинде тартип деген болуш керек, анын ичинде жүрүш туруш деген бар, этика деген, эстетика деген көп нерселер бар да. Адам чоң ийгиликке жеткен сайын анын ошондой ийгиликтүү адамдар коштойт да. Алардын деңгээлине чыгыш үчүн адам өзүн өзү өнүктүрүш керек да. Ал бир гана кыйынчылык менен чектелбейт. Себеби бүгүнкү күндө ошол ийгиликтүү жанагы жүрүш туруш баардыгын кошподукпу? Ошол этаптардын баарынан өтүш да бул кыйынчылык. Себеби булардын баарын окуп үйрөнүшүң керек да. Окуп үйрөнүш үчүн убакыт керек болот. Убакыттар адам үчүн татаал нерселер да. Себеби убакыт күндөнгө коройт. Эч убакта убакыттын орду толбойт. Дүйнөдө бир эле нерсе ушул да, жашоодочу. Бир эле нерсе убакыт да. Убакыттын гана орду толбойт. Баардык нерсенин пайдасын таап көбөйтсөң болот, убакытты көбөйтө албайсың да. Биз билбейбиз. Азыр да убактыбыз кемип кетип баратат да. Убакыт күндө кемип жүрүп отурат. Бир эле нерсе жашоодогу кемей турган нерсе убакыт да. Ошон үчүн ийгиликке жетиш үчүн кыйынчылыктар коштоосу менен анан ийгиликке жетет дегендин ичинде жанагы өзүн өзү адамды өнүктүрүү дагы бар да. Аракет бул эң алгачкы нерсе. Аракет болбойын эч ким жакшы нерсени үмүт этпей да койсо болот да. Көп адамдар бар. Кечиндеси чогулуп отурганда көбүнчө биздин коомдо ушундай да. Азыркы биздин коомдо көп адамдар ушундай. Бул менен бир 80% адамдарды айтып койсок болот да. Кечиндеси чогулуп отурганда же адамдар топтолуп отурган жерде орду толгус чоңдогон кыялдарды сүйлөшөт дагы, көп нерсени пландаштырышат. Анан тарап кетип туруп эле эртең менен таң атканда эле баары өзүнүн жумушу менен кыбырай иштей беришет дагы эле баягы ойдун деле бирөө аткарылбайт да. Бул жанагы аракетсиз ойлор да. Жөн гана убакытты коротуу максатында отурган ойлор да. Аракетке өтө турган киши ойду ойлондубу? Ошол замат аракетке өтүш керек. Ой келдиби? Бул ой жөндөн жөн келип аткан жок да. Аракетке өтүш керек. Мүмкүн ал ишке ашпай турган ой, мүмкүн ишке аша турган ой. Аракет кылып көрсөң анан алдыңдан көрүнөт. Ал ишке аша турган ой бекен, туура эмес бекен. Мүмкүн андан ката кетирип аласың. Мүмкүн таптакыр мындай болбой турган ой да. Болгону жанагындай чек болбош керек. Аракет ошон үчүн ар бир ой, кыял, адам өзүн өзүн өнүктүрүү, ийгиликке жетүү, жакшы жашоо, максат ушулардын баары аракеттин негизинде да. Кыргызстандын келечегин эгер биздин кыргыз эли бүгүнкү күндө кыргыз эли эң оор акыбалда да, эң оор акыбалда турат. Бул акыбал дегенибиз бул материалдык жактан албашыбыз керек элди. Бул материалдык экономика деген нерселер булар бар болуп кайра жок болуп, бар болуп кайра жок болуп тура турган нерсе да. Ал эми бизде адам ресурсу да эң чоң нерсе. Кыргызстандын келечегин мен ошо адам ресурсу менен элестете алам. Эгер Кыргызстандын келечеги кийинки өнүгө турган мамлекетке айлана турган болсок, адамдар руханий жагын чыңдашы керек. Руханий жагы деген адам өзүн өзү өстүрүш керек. Биздин адамдар бүгүнкү күндө баарысы оор бир стресс, мындайча айтканда стресске түшүп калган. Себеби азыр адамдар мындай болуп калды. Бирөөнүн жасаган жакшылыгын дагы жакшы экен деп айтпай калды. Баардык нерсе адамдын жана өнүгүүсү жүрбөй калган жерде ар бир жасалган жумуш жаман нерсеге кете берет да. Жакшы жумуш жасаса деле жамандай берет. Жаман жумуш жасаса деле жамандай берет да. Адам ошол деңгээлге түшүп калат. Бул деңгээлден чыгыш үчүн адамдар жана биз айтып атпайбызбы, биз ылай нерседен тунушубуз керек деп. Биз адамдардын оюн өзгөртүшүбүз керек. Кыргызстанды мен адамдар кыргыз эли оюбузду өзгөртө турган болсок, Кыргызстан өнүгүүгө багыт ала турган ресурстары бай, ачыл элек кен мамлекет да. Мындайча айтканда биз ачыл элекпиз. Биздин ресурсубуз бай. Болгону биз оюбузду өзгөртүп кана өзгөрүүгө жете алабыз да.